Коррупция коомду ичтен эриткен, өнүгүүгө тоскоол болгон көрүнүш. Бирок ага каршы күрөшүүдө күчтүү мыйзамдардан тышкары жарандык аң сезим жана коомдун активдүүлүгү абдан маанилүү. Айрыкча бул багытта жаш муундун үнү, көз карашы жана катышуусу зор мааниге ээ. Жаштардын орду өтө чоң. Анткени жаштар көп кабыл алышат да, ошо эми коррупцияга өздөрү эле билгенде чоң окуяга барганда определенный бир какой-то сумманы берсе өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан башка бирөөнү айткандан көрө өзүбүздөрдөн баштап коррупция кылбай, бирөөнү взятка же атайын должностное лицо өзүнүн кызматынан колдонбостон ар кандай кызык тараптардан өздөрүнө пайда көрбөгөндөргө чакырмакчымын. Анткени бул жаштар бизди көрүп биз өсөт деген ишеничтебиз. Ошондой эле азыркы учурда жаштарыбыз да өтө активдүү, жегердүү катышып жатышат. Жаштар келечектин ээси, алардын адилеттүүлүккө болгон ишеними, коррупцияга карата терс мамилеси коомдун багытын аныктайт. Ушул түшүнүктү бекемдөө максатында Данко аялдарды жана балдарды коргоо фонду менен Ордо муниципалдык жаштар борбору Балыкчы шаарында мектеп окуучулары жана студенттер арасында чыгармачыл сынактарды уюштурушту. Бул кичинекей долбоор мамлекеттик стратегиянын алкагында болуп атат. Ар бир киши өзүнүн салымын салса, ошондо коррупциянын өзүнчө пайызы күндөн күнгө ылдыйлайт эле. Ошол поликлиникадан, ошол эле мектептерден, ошол эле бөлөк окуу жайлардан, бөлөк эле ошо жерлерден, мисалы деген жумушка орношкондо таанышы жок эле орношуп, баягы ар бир киши өзүнүн баягы IQ деп коет, ошонусу менен өтсө таанышы жок. Ушулардын баарын ошо балдарга бир сыйра түшүндүрүп бердик. Сынактын жүрүшүндө жаштар сүрөт жана видеоролик аркылуу коррупцияны өз көз караштарында чагылдырышып, бул көрүнүштөн коомго тийгизген зыянын, адилеттик жана таза келечекке болгон үмүттөрүн билдиришти. Ушул жаштар форумунда болуп өткөн коррупцияны алдын алуу боюнча иш-чарага катышканыма өтө кубанычтамын. Анткени бул форум мен үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачты десем болот. Мен коррупцияны алдын алуу боюнча сүрөт тарттым. Адилеттүүлүктү чагылдыргым келген. Чындыгында биринчи орунду алат экенин күткөн эмесмин. Уюштуруучуларга, организаторлорго чоң рахмат. Чыгармачылык бул жөн гана искусство эмес, коомдук маселелерди чечүүгө болгон күчтүү курал. Ал аркылуу жаштар өзүнүн угузуп, коомду өзгөртүүгө болгон каалоосун билдире алышат.